Инстаграмдан бир кыз мындай деп жазып атат. Байке, саламатсызбы, кандайсыз? Москвага алгачкы жолу келишим, жардам бериңизчи деп. Эмне жардам керек экен буга деп жаздым. Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Хорошо, айткыла, эмне жардам берейин? Колдон келсе албетте жардам берем деп жакшы ойдо. Анан мындай деп жазып атат голосовой. Байке, чынын айтсам, 2 балам бар, жаш, кичинекей. Кыргызстанда калды апамдын колунда. Күйөөм менен ажырашып, Москвага келе бердим. Бул жакта подружкаларым бар, квартира даяр, баскан турганга акча берип турушат, билетимди алып берип атышат, жумушум даяр деп апама айтып келе бердим. Жакыным, подружкам, эч кимим жок. Ошого сизди Инстаграмдан көптөн бери күзөтөт өтөт элем. Жардам берсеңиз, көпчүлүгүнөн угуп калдым эле, московский жашоо деп коюшат экен. Нике кыйып эле жашай беришет экен го. Ошого деле ыраазы болот элем, байке. Болгону ошол Москвага көнүп, кичине бутка турганча сиз колдон келген жардамыңызды берип турсаңыз деп айтып атат. Анан естественно ортодо эмне болот? Шайтан ойнойт. Опа, Гүлжиги мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей пайдаланып кал деп шайтан айтып атат да. Анан жакшылап ойлонуп туруп, голосовойду басып туруп сүйлөйүн десем, телефонго чалып калды. Чочуп ойгонуп кеттим. Чочуп ойгонуп кетсем, чындап эле телефонго келинчегим чалып атыптыр. Анан келинчегим менен ар жак бери жак сүйлөшүп, түшүмдү кайра улантып көрөйүн, аягым немен бүттү экен деп уктап, түшүмдү такыр көрүп да албай койдум.